Садақа берерден алдын сиз ушу хадисти эстеп коюңуз. Пайгамбарыбыз айткан, бул далил болот деди эртеге. Пайгамбарыбыз айткан, садака адам баласынын көлөкөсү, момундун көлөкөсү бул. Кыямат күнү мына күнгө канча чыдай албай атабыз. 40 градуска эмне болуп кетти? 45гечи, 50гечи тополоң болуп кетти. А бул ушунча күн узакта, ушунча ысыктыкка чыдай албайт. Эртеге ушунча миллион километр узактагы күн адамдын башына 1 километрге келет. 1 милге. Кантип чыдайбыз? Аллахым райымын алсын. Ошол учурда садакаңыз сизге көлөкө болот. Ошол учурда сиз берген 1 сомуңуз, 1 сындырым наныңыз, жарты курмаңыз сизге садака болот. Пайгамбарыбыз бардык үммөтүнө айтып койду. Силер дозоктун отунан өзүңөрдү куткарып калгыла. 1 курманын сыныгынча, толук эмес, жарты, ошончо садака бериңиз таксы. Өзүңүзгө райым кылыңыз, өзүңүздү дозоктун отунан куткарганга садака бериңиз. 1 курманы бере аласыз да, жарты нанды бере аласыз да, 1 сом бере аласыз да. Eski kiyimdi dile berip koyuңuz. Eski but kiyim emне берсеңиz болсо, канчалык кембагал болсоңуз, берсеңиз ошончолук соогу көп болот. Кембагалдын бар болгону 10 сому бар. Ошонун 1 сомун садака кылганы менен 10 миллион сому бардын 1 миллион сом экөө тең соопту. Сизде 10 миллион сомуңуз бар. Буда 10 эле сом болор болгону. 10 миллион сомдун сиз миллион сомду садака кылдыңыз. Бул 10 сомдун 1 эле сомду садака кылды. Экөөнүн тең соогу тең Алланын алдында. Ошон үчүн кембагалдар ойлобосун, менде акча жок, эмне кылышым керек? Булар только байлардын иши экен депчи. Андай эмес. Мусулмандын иши. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 күн катар курсак тойгон эмес го. Кандай жоомарт анан? Пайгамбарыбыз адам заттын жоомарты. Эй мусулмандар, билип алгыла. Адам заттын тарыхтагы эң берешен, эң жоомарт, эң шедрый адам ким? Мухаммад Расул. Биз ушундай пайгамбардын үммөтүбүз. Бизди жоомарттыкка тарбиялаган. Бизди жоомарттыкка чакырган. Бизди жоомарттык берешендүүлүккө үйрөткөн. Сиздин үй бүлө бала чакаңызга сарптаганыңыз бул да жоомарттыгыңыз. Кээде шайтан кыял алып келет. Башкаларга сарпта, бала чакаң, эч ким таппасаңыз, өзүңүзгө сарптасаңыз, ушу дагы жоомарттыгыңыз. Кээ бир адам өзүнө деле сарптабайт. Ошо акча санаганда рахаттанат. Жеп алсаң, биякта кайф биякта дейт да. Акча кээ бирлер чын айтат адам. Шотун акчасын санаган менен кайфтанат. Ошого бир нерсе алып жеп, же үй бүлөсүнө бир нерсе берип, же кийим берип, бирөөгө бир нерсе берейин деп. Андай жок. Ушу меники төнүкө ошо канча күн сайын акча санаганда көбөйүш керек, кайф шерде дейт да. Акылы урулган, акылынын душманы. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Биз бардык мусулман эркектер, аялдар, алхамдулилля бири-бирибизге кембагал дагы айтпасын. Мен только садака алганга жаралганмын депчи. Жок, садака иншалла бергенге пайгамбар айтат. Bir kurma, almanı kırsanın, bir örük, kişi beriniz de kişine kolunuzu yürütünüz uşuğa. Göndürünüz, kişi ne bir nese olsa beriniz.